Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан химия предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы азоту бар бирикмелер, нитро бирикмелер. Биз силер менен бүгүн курамында көмүртеги жана суусу бар заттарды окуп үйрөнүп, акыркы теманы өтүүдөбүз. Мурунку сабактарда силер углеводдор боюнча толук таанышкансыңар. Бүгүнкү сабакта силер азоту бар бирикмелер менен таанышасыңар. Бирок азоту бар бирикмелерди өтүүдөн мурда силер менен углеводдор деген теманы кайталоо үчүн бир нече көнүгүү иштеп көрөлү. Картошканын курамындагы крахмалдын массалык үлүшү 20%. 405 кг картошкадан алынган глюкозанын массасы канча? Продуктанын чыгышы 24%. Ал үчүн маселенин шартын жазып алабыз. Берилди. Картошканын курамындагы крахмалдын массалык үлүшү 20%. Аны жазып алабыз. Андан кийин картошканын массасы 405 кг. Жалпы продуктанын чыгышы 24%. Глюкозанын массасын табуу керек. Ал үчүн эң биринчи чыгаруу үчүн крахмалдын гидролиз теңдемесин жазып алабыз. Крахмал гидролизденгенде, крахмал бул полисахаридтерге кирет. Полисахаридтер гидролизденген учурда моносахарид пайда болот. Моносахарид бул глюкоза. Теңдемесин жазабыз. Крахмалдын формуласы С6H10O5N жолу. Суунун таасири астында гидролизденген учурда глюкоза пайда болот. Пайда болгон глюкозаны эсептеп чыгаруу үчүн биз бул формуланы пайдаланабыз. Картошканын курамындагы крахмалдын массасын табуу үчүн крахмалдын массалык үлүшүн картошканын массасына көбөйтүп 100%-га бөлөбүз. Бул заттардын массалык үлүшүн табуунун формуласы. Андан ары белгилүүлөрдү коебуз. Демек, картошканын курамындагы крахмалдын массалык үлүшү 20% болгондуктан 20%ды көбөйтөбүз. Картошканын массасына 405 кг. Аны 100-гө бөлсөк, анда 81 кг болуп чыгат экен. Демек, картошканын курамындагы крахмалдын массасы 81 кг экен. Андан ары крахмалдын санын таап алабыз. Крахмалдын санын табуу үчүн бул формуланы колдонобуз. Ню барабар М бөлүнгөн чоң М деген формуланы пайдаланабыз. Мында крахмалдын санын табуу үчүн крахмалдын массасын анын молдук массасына бөлгөнгө барабар. Демек, жазабыз. Крахмалдын массасы 81 кг, анын молдук массасы 162 X анткени ал N молекула болгондуктан X деп кошуп жазабыз. Бул учурда 81-ди 162-ге бөлсөк, анда 2X тең 1 деген сан чыгат. Же болбосо муну 0,5 киломоль деп белгилейбиз. Демек, крахмалдын саны 0,5 мольго барабар экен. Андан ары глюкозанын массасын таап алабыз. Глюкозанын массасын табуу үчүн дагы эле бул формуланы пайдаланабыз. Глюкозанын массасын, глюкозанын санын анын молдук массасына көбөйтөбүз. Демек, көбөйтүү үчүн 0,5 киломоль глюкозанын саны болчу, аны 180 килограммга көбөйтсөк, анда 90 килограмм чыгат экен. Демек, глюкозанын массасы 90 килограммга барабар экен. Анткени маселенин шартында 405 килограмм деп килограмм менен берилгендиктен биз килограмм деген чембирдигин алабыз. Андан кийин практика жүзүндө алынган глюкозанын массасын табабыз. Глюкозанын эритмесинин массасын табуу үчүн анда глюкозанын массасын глюкозанын санына көбөйтүп, аны 100-гө бөлөбүз. Демек, глюкозанын массасы 90 болсо, заттын саны 70 болсо, анда 100-гө бөлсөк, анда чыгат 63 килограмм экен. Демек, продуктанын практика жүзүндө алынган глюкозанын массасы 63 килограммга барабар экен. Андан кийинки маселе. Жүзүмдүн 20% канттуу эмес аралашмасынын спирттик ачуу процессинде 138 грамм спирт бөлүнүп чыккан. Канча грамм жүзүм канты
ачуу процессине катышты жана канча көлөм көмүртектин 4 оксиди бөлүнүп чыкты. Демек бул жерде маселенин шарты боюнча канча грамм жүзүм канты ачуу процессине катышкандыгын табышыбыз керек жана ошондой эле көмүртектин 4 оксидинин канча көлөм бөлүнүп чыга тургандыгын эсептеп чыгаруу керек. Ал үчүн берилди маселенин шартын жазып алабыз. Жүзүм кантынын массалык үлүшү 20% болсо, анда спирттин массасы 138 грамм табуу керек. Жүзүм кантынын массасын жана ошондой эле көмүртектин 4 оксидинин көлөмү канча экендигин. Демек спирттик ачуу процессинин теңдемесин жазабыз. Биринчи, спирттик ачуу процессинде глюкоза ачыган мезгилде этил спирти жана көмүртектин 4 оксиди пайда болот. Этил спиртинен 2 моль жана ошондой эле көмүртектин 4 оксидинен 2 моль пайда болот экен. Бул учурда белгилүү жана белгисиздерин коебуз. Глюкозанын мольдук массасы 180 грамм эсептеп чыгарганда, көмүртектин атомунун массасы 12, 12-ни 6-га көбөйтүп, суутектин атомунун массасы 12, ага кошуп жазсак, жана ошондой эле кычкылтектин атомунун массасын 16-ны 6-га көбөйтүп, бардыгын кошкон учурда 180 грамм келип чыгат. Ошондой эле спирттин мольдук массасы 46-га барабар. Бул жерде спирт 2 моль болгондуктан 2-ге көбөйтүп алабыз. Ошондой эле көмүртектин 4 оксиди дагы 2 моль болгондуктан аны да 2-ге көбөйтүп алабыз. Маселенин шарты боюнча белгилүү белгисиздерди коебуз. Белгисиз бул глюкозанын саны белгисиз, ал эми спирттин массасы 138 грамм. Көмүртектин 4 оксидин белгилеп алсак, көмүртектин 4 оксиди да 2 моль, аны 22,4 литрге көбөйтөбүз. Анткени ар кандай газдар бирдей шартта бирдей көлөмдү ээлей тургандыгын билебиз. Ал 1 моль газ 22,4 литрге барабар. Бул жерде көмүртектин 4 оксиди 2 моль болгондуктан 22,4 литрди 2-ге көбөйтүп алабыз. Анда 44,8 литр болот. Пропорция боюнча маселени чыгарабыз. 180 болсо, анда 138-ди 46-ны 2-ге көбөйтсөк 92 грамм болот. Карама каршы көбөйтүлөт. 138-ди 180-ге көбөйтөбүз. Ал эми X'ти 92-ге көбөйтүп тапсак, анда барабар чыгат 270 грамм спирт. Демек, жүзүмдүн канттуу эмес аралашмасынан спирттик ачуу процессинде бөлүнүп чыккан, ачуу процессине катышкан спирттин саны 270 граммга барабар экен. Андан кийин көмүртектин 4 оксиди канча көлөм бөлүнүп чыга тургандыгын көмүртектин 4 оксидин эсептеп чыгарабыз. Ал үчүн жүзүм канты 20% түзсө, жалпы эритменин санын биз 100% деп алсак, анда 100%дан жүзүм кантынын кармалып жүргөн массалык үлүшүн алып салсак, 100дөн 20%ды алабыз. Бул учурда 80% келип чыгат. Демек, жүзүм кантынын массалык үлүшү 80%га барабар экен. Мындан эритменин массасын чыгарып алабыз. Бул заттын массасын массалык үлүшүнө бөлгөнгө барабар. Бул учурда глюкозанын массасы, эритмесинин массасы барабар болот. 270 грамм бөлүнгөн 0,18. Анткени 80%ды 100гө бөлгөн учурда 0,18%ды берет. Ошондуктан биз 80%ды 0,18 деп жазып алабыз. Бул учурда 337,5 грамм жүзүм канты алынат экен. Демек, жүзүм кантынын массасы 337,5 граммга барабар. Андан кийин теңдеме боюнча бөлүнүп чыгып жаткан көмүртектин 4 оксидин көлөмүн эсептеп чыгарабыз. Ал үчүн теңдеме боюнча 180 грамм жүзүм канты ачуу процессине катышканда 44,8 литр көмүртектин 4 оксиди бөлүнүп чыкса, анда 270 граммда канча литр көмүртектин 4 оксиди бөлүнүп чыгат. Мына теңдеме пропорция боюнча чыгарабыз.
анда 270 грамм бөлүнгөн 2 литр, ал эми 180 грамм бөлүнгөн 44,8 литр деп жазып алып, андан ары көбөйтүп чыгарабыз. Бул учурда 270 граммды 44,8 литрге көбөйтүп 180 граммга бөлгөндө чыгат 67,2 литр көмүртектин 4 оксиди алынат экен. Демек, ачуу процессинде 270 грамм жүзүм канты катышат экен. Ал эми 67,2 литр көмүртектин 4 оксиди бөлүнүп чыгат. Мына бул маселелерди дептерлериңерге жазып алсаңар, мына ушул маселени чыгаруу менен биз углеводдор деген теманы жыйынтыктайбыз. Углеводдор деген теманы жыйынтыктоо менен жалпысынан полисахариддер, дисахариддер жана моносахариддер боюнча силер маалымат алдыңар. Андан ары курамында башка элементтери бар, азот элементи бар заттарды биз силер менен өтөбүз. Анда эмесе мына ушул заттардын классификациясына көңүл бурсаңар. Жалпы эле органикалык заттарды курамында көмүртеги жана суутеги бар заттарды биз силер менен өткөнбүз. Курамында көмүртеги жана суутеги бар заттар углеводороддор деп аталат. Аларга чектүү углеводороддорду өткөнбүз. Чектүү углеводороддор дегенибиздин себеби көмүртек менен суутектин ортосунда бир жөнөкөй байланышы бар sp3 гибридтешүүгө ээ болгон заттар. Ал эми ошондой эле дагы бир тобу углеводороддордун экинчи тобу чексиз углеводороддор. Чексиз углеводороддордун курамында 2 кош байланышы бар, 1 кош байланышы бар жана 3 кош байланышы бар заттар sp жана sp2 гибридтешүүгө ээ болгон углеводороддорду биз чексиз углеводороддор деп атаганбыз. Бул класстары боюнча маалыматтар алгансыңар. Жана ошондой эле ароматтык углеводороддор, булар ароматтык углеводороддордун эң жөнөкөй өкүлү бензолдун молекуласынын түзүлүшү жана алардын химиялык касиеттери менен таанышкансыңар. Ошондой эле курамында көмүртеги, суутеги жана кычкылтеги бар заттар менен тааныштыңар. Курамында көмүртеги, суутеги жана кычкылтеги бар заттарга спирттер кирет. Бул курамында көмүртеги, суутеги жана кычкылтеги бар заттардын өзгөчөлөнгөн касиети алардын функционалдык тобунун бар экендиги менен айырмаланган. Функционалдык топ бул ошол заттын касиетин мүнөздөчү топ болуп саналат. Спирттердин курамындагы функционалдык топ бул гидроксил тобу. Ал эми экинчи топ бул альдегидтер. Альдегидтердин курамындагы функционалдык топ бул карбонил тобу болуп саналат. Демек, андан кийинки топ бул карбон кислоталары. Карбон кислоталарынын курамындагы функционалдык топ бул карбоксил группасы деп аталат. Ошондой эле силер менен биз абдан чоң болгон углеводдордун классын өттүк. Ал эми бүгүн силер менен мындан ары курамында көмүртеги, суутеги, кычкылтеги жана азоту бар бирикмелер менен таанышасыңар. Курамында көмүртеги, суутеги, кычкылтеги, азоту бар заттарга аминдер кирет. Ошондой эле аминокислоталар жана белоктор кирет экен. Мындан ары бүгүнкү сабакты биз жыйынтыктоо менен азоту бар бирикмелер боюнча маалымат аласыңар. Азоту бар бирикмелерге кайсы заттар кирет карап көрөлү. Азоту бар бирикмелер эң биринчи функционалдык топ, бирикмелердин класстары жана жалпы формуласы деген таблицаны дептериңерге чийип алсаңар, анда биринчи курамында NO2 бар заттар деле азоту бар бирикмелерге кирет. Мындай заттарды бул нитро бирикмелер деп атайбыз. Нитро бирикмелердин жалпы формуласы RNO2. Нитро бирикмелер булар нитроглицерин, нитрофенол, жарылгыч заттарды алууда колдонулат. Ошондой эле нитро бирикмелер анилинди алууда колдонулат. Анилинден боектор алынат. Ал эми азоту бар бирикмелердин экинчи тобу бул курамында NO2 бар, же болбосо NO3. Бул нитраттар деп аталат. Нитраттардын жалпы формуласы RONO2. Нитраттарды силер жакшы билесиңер, жер семирткичтер катарында кеңири колдонулат экен. Азоту бар органикалык бирикмелердин үчүнчү тобу
Курамында алдегидтик топ жана ошондой эле NH2 тобу бар заттар, булар амидтер деп аталат. Амидтердин жалпы формуласы RCONH2 деп аталат. Амидтер полимерлерди алууда сырьё катарында колдонулат жана ошондой эле жасалма терилерди алууда дагы кеңири колдонулчу заттар. Андан кийинки тобу бул нитрилдер деп аталат. Жалпы формуласы RCN. Көмүртек менен азоттун ортосунда 3 байланышы бар. Булар абдан туруктуу бирикмелер болуп саналат. Нитрилдер пестицидтерди алууда, ошондой эле эриткичтерди, дарыларды алууда, адепин кислоталарын, капролактам кислоталарын алууда кеңири колдонулчу заттар болуп саналат. Андан кийинки тобу курамында NH2 тобу бар заттар аминдер деп аталат. Жалпы формуласы бул RNH2. Аминдер бул аммиактын туундулары болуп саналат. Аммиактын молекуласындагы бир суутек менен радикал орун алмашкан учурда аминдер пайда болот. Биринчилик аминдер, ошондой эле аммиактын курамындагы 2 суутек менен радикал орун алмашкан учурда экинчилик амин алынат дагы. Жалпы формуласы R2NH болуп саналат. Ошондой эле аммиактын курамындагы 3 суутек менен радикалдар орун алмашкан учурда үчүнчүлүк амин пайда болот дагы. Жалпы формуласы R3N деген формуланы берет. Мындай заттар үчүнчүлүк аминдер деп аталат. Анткени курамындагы 3 суутек менен башка радикалдар орун алмашкан. Андан кийинки тобу бул курамында карбоксил тобу жана NH2 тобу бар заттар. Булар аминокислоталар деп аталат. Аминокислоталардын жалпы формуласы RCOH жана H2N деген формулага ээ болот. Аминокислоталар белокторду түзүүчү заттар болуп салынат. Бүгүнкү күнгө чейин аминокислоталардын 20 аминокислота белгилүү. Бул аминокислоталардан белоктор синтезделинип алынат. Курамын карасаңар, 2 функционалдык топ бар, NH2 жана карбоксил тобу бар заттар. Ошондуктан булар кош касиетке ээ болгон заттар болуп саналат. Жалпы формуласын, молекуласын шар өзөк моделин карасаңар, мына кызыл шарлар менен карбоксил тобундагы кычкылтек белгиленип турат. Ал эми көк шарлар менен амина тобундагы суутектин атомдору белгиленип турат. Кара менен радикал жазылган. Мына ушундай молекуласынын формасы шар өзөк моделге ээ болгон заттар, булар аминокислоталар деп аталат. Мына балдар, бүгүнөн баштап курамындагы азоту бар бирикмелер менен таанышасыңар. Азоту бар бирикмелердин класстарын көрдүңөр. Мына ушул алынган маалыматтар боюнча суроолорго жооп берүүгө аракет кылсаңар. Глюкозанын циклдуу формасындагы кайсы гидроксил тобу гликозидтик гидроксил тобу деп аталат? Демек, глюкозанын формуласы көрүп турасыңар. Глюкозанын циклдуу формасындагы гидроксил топтору бар. 1, 2, 3, 4, 5 көмүртекте гидроксил тобу жайланышкан. Ушул гидроксил тобунун кайсынысы гликозидтик гидроксил тобу деп аталат? Жооптор: А 1, Б 2, В 3 жана 4, Г 5 жана 6 жайланышкан гидроксил тобу. Туура жооп, демек, А 1. Биринчи көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу бул гликозидтик гидроксил тобу деп аталат. Анткени экинчи глюкозанын молекуласы менен ушул биринчи көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу менен байланышты түзөт дагы 1,4 гликозидтик байланышты пайда кылат. Андан кийинки суроо: төмөнкү заттардын кайсынысы азоту бар органикалык бирикме болуп саналат? Демек, бардык заттардын формуласын жазып алып, андан кийин А, Б, В, Г деп белгилесек, анда кайсынысы азоту бар органикалык бирикмеге кирет? Жооптор: 1 А, Б, 2 А, В, 3 А, Г, 4 Б, В. Демек, туура жооп 1 экен, А жана Б. Анткени курамын карасаңар, NH2 тобу бар болуп атат. Демек, NH2 азоту бар органикалык бирикмелерге кирет экен. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта силер углеводдор боюнча
маселе иштедик бүгүнкү сабакта. Ошондой эле углеводдор боюнча маселе иштөө менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктап, андан ары азоту бар бирикмелердин класстары менен тааныштыңар жана азоту бар бирикмелердин мааниси боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.